Ассаламу алейкум телегөрүүчүлөр жана радио угуучулар. Сиздер менен бүгүн укук программасында мен Лира Ороз жана биздин конок Руслан Бекназаров. Салам алейкум. Кош келипсиз. Кушак болсун. Руслан аба айтып кетсеңиз, бул сиз митинг өткөрүп жүрөсүз. Көп адамдар билет ал тууралуу. Буюрса 3-чү жолу өткөздүңүз. Митингдин максаты деги эле эмнеде? Биз уюштуруп аткан, жеке өзүм уюштуруп аткан митингдерде негизинен бизге могу мусулмандык, бир туугандыкты сезимден улам пайда болгон митингдер. Митинг десе митингди көптөр туура эмес түшүнөт да, мындай башаламандыкты, ызы чууну мындай түшүндүрүп алган. Бирок бул ичиңде турган букту да чыгаруу да. Мисалы үчүн бизде эмнеге байланыштуу өткөздүк? Буга чейин биринчи, экинчи митингдерибиз ушу пайгамбарыбыздын карикатурасына каршы, андан сырткары Палестина, Сириядагы болуп аткан окуяларга мусулмандык парзыбызды аткарып, жоктон эле колубуздан келген ушул экен да. Чыгып, ошол жерде нааразычылыгыбызды айтып, балким үнүбүздү мынагы илгери бир бизде исламда мусулмандар бир жакшы бир мисал кылабыз. Ибрахим алейхисаламды отко ырыткан учурда ар ким колунан келген жардамын берип, Алланын алдында мен кичинекей болсо да өзүм милдетимен кутулайын деген таризде ошондой ой менен даже чымчыктарды оозуна барып суу алып барып ошо жалындап өрөөндү каптап аткан отко чачкан экен да. Ансыңары биз дагы ушул болуп аткан акыйкатсыздыкка, ошол жерде мусулман бир туугандарыбыздын кыйналып атканын көрүп, чыдабастан ошо чыгып ошого нааразычылыгыбызды кыргыз мусулмандардын атынан айтып коелу деп уюштурабыз да негизинен. Биздин биринчи, экинчи жана мына акыркы митингдебиз ушуга байланыштуу болду. Анан ушуга байланыштуу гана митингдерди уюштуруп келем негизи. Анан бул дин маселеси өтө мындай назик маселе да. Анан ушул маселеде дагы биз башында биринчи уюштурганда юристтер менен, дин алымдары менен чоң устаз терип эле ушулар менен кеңешип, ушу дин бул назик маселе. Кимдир бирөө өзүнө курал кылып албасын муну. Балким ушуну бир ынтымакта алып калып, бир тартипти көрсөтүп, мынакей мусулмандар чыгып ушуна бир адепсиздигин көрсөттү, бир башаламандыкты жаратты деп айтпасын деп, мусулман деген эми ушуну айтабыз, биз ушуну түшүнөбүз, баардык тараптан үлгүлүү инсан болуш керек да. Ошон үчүн митинг пикеттин да үлгүсүн көрсөтөлү деп, устаздар менен кеңешип, алгачкы митингдерибиз ушу устаздар өзү келип, тартиптеп берип, ошол жерде насааттарын айтып, ушуну өткөрүп келген да. Биз ошону гана улап келе атабыз. Жакшы, рахмат. Негизи эле митингди мыйзамдуу жолдор менен кимдер өткөзө алат жана мыйзамдуу жолдор менен кимдер чыга алат? Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Негизи мына жаңы конституция кабыл алдык 5-майда. Биз анда дагы ошол жерде жазылып турат да беренелерде. Биринчи мамлекеттик түзүлүштөн кийин эле экинчи чоң берене бөлүм. Бул адамдын укугу, анын эркиндиги кетет да. Караңыз, ошол бөлүмдө айтып атат, бул ар бир адам өзүнүн пикиринде жана ошол пикирин билдирүүдө эркин дейт да, эч ким ага таңуулай албайт. Ошол эле 34-статьясына кайра кетет, чоң конституциянын статьясына. Мен мыйзамдарды айтпадым. Ар ким өзүнүн нааразычылыгын да ачык билдире алат, акциялар аркылуу. Жана ага эч ким тыюу сала албайт. Алдын ала билдирүү менен. Деп атат да, эми билдирүү дегенде көптөр айтат, кийин биз мыйзам кабыл алып, кээ бир нерсе чектөөлөр коюп койгонбуз да, негизи билдирүү эмне үчүн берилет? Тиешелүү ошол жердеги жетекчиликке, мамлекет жетекчиликке берилет. Мисалы үчүн биздин учурда мэрияга беребиз. Ошол жерде биздин эмне максатта чыгып атабыз, эмнени каалайбыз жана органдардан дагы ошо келип, ошо биздин уюштуруп аткан иш-чарада мыйзам бузуулар болбосун, провокаторлор кирип кетпесин, башаламандыкка жол берилип кетпесин деген максатта аларга билдирүү берилет. Ошол себептен бул билдирүү дагы бизде бир кезекте ушундай болуп калды, билдирүү да берилбейт. Керек болсо мен эркинмин деп, мен өзүм билем качан чыгам, кайсы жерге чыгам деп атып, ушу башаламандыкка ошол нерсе алып келет да. Болбосо мэриядан атайын бөлүнгөн жер бар. Биз 4 митингди, 3 митингди ошол жерде өткөздүк. Максим Горький паркында, Дворец спорт сарайынын артында атайын ушу нааразычылыкты билдирип, митинг, пикеттер өтө турган жай бул, атайын жай. Бөлүп койгон болду. Ал жерге каалаган учурда каалаган адам чыгып, каалагандай өзүнүн нааразычылыгын билдирсе болот. Болгон эгер адамдын масштаб көбөйүп кетсе, адамдын саны көбөйүп, мындай мен контролдой көзөмөлдөй албай калам, бир биздин көзөмөлдөн чыгып кетиш мүмкүнчүлүгү бар деген бир коркунучтар жаралган учурда, бул ошо укук коргоо органдарына билдирүү берип койсо болот. Анан кээде баягы жеке нааразычылыктар менен чыгып калышы мүмкүн да, бир соттун чечимине же бир өзүнүн мамлекеттик органдар менен болгон
мамилесиндеги нааразычылыктар чыгып калат. Ал убакта менин оюмча андай деле муктаждык жок. Ошол себептен ал каалаган учурда эч кимге билдирүү бербей деле чыкса болот. Негизи митинг пикеттерге бул бирөөгө билдирүү да берилбейт. Себеби Конституциянын өзүнүн нормасында жазылып атат. Акцияны уюштурган адамдар билдирүү бербей койду деп укук коргоо органдары чектеп койгонго укугу жок. Жана билдирүү бербедиң деп жоопкерчиликке тартылбайт дейт да. Уюштуруучулар да тартылбайт деп Конституциянын беренесинде көрсөтүп койгон. Ошол себептен чыга берсе болот. Болгону ошо өзүнүн уюштуруп аткан акциясы бир башаламандыкка алдырып кетип, эртең өзү бир жоопкерчиликке тартылып калбаш үчүн билдирүү берген жакшыраак болот. Рахмат. Силердин случайда, силердин жеке ала кетсек, Горький паркын тандап алуу өзүңөрдүн ыктыярыңар мененби же ошол жер берилгенби? Аркудуска, Атайын Бишкек мэриясы тарабынан бөлүнгөн жер. Ушу акцияларга, митинг пикеттерге бөлүнгөн атайын жер. Бул ушу шаардык кеңештин депутаттары тарабынан атайын ошо бөлүнүп берилген жер. Бул жерге каалаган учурда каалаган адам чыкса болот. Бул эркин. Жана бул жерде чектелбейт. Мисалы үчүн жөө жүрүш жөнүндө айта кетсек, мисалы Совет көчөсүнүн башынан баштап жана ылдый жагына чейин жөө жүрүштөрдү аянтчага чейин эгерде ошону дагы ыкма катары колдонушса, баягы соттун чечимине же башка бир нааразычылыктар менен, демек ага уруксат алыш керекпи? Тажрыйбаңыздан бөлүшө кетсеңиз. Негизи тажрыйбадан алганда сөзсүз билдирүү бериш керек. Себеби кандай уруксат алынат? Мисалы үчүн ошол жерде башка бир иш чара пландаштырылышы мүмкүн да. Ошол жолдон өтүп калышы мүмкүн. Кандайдыр бир мамлекеттик деңгээлдеги иш чара керек болсо, эл аралык деңгээлде дагы кээ бир биз тосуп алып атпайбызбы, эки жактан коноктор келип калып, ушундай учурлар болуп калышы мүмкүн. Ошого убактылары бир учурда келип калышы мүмкүн да. Мына ушул учурда мамлекеттик органдар менен макулдашып койгон жакшы болот. Бул жерде уруксат алыш керек деген норма эч бир жерде жок. Болгону макулдашып жөө жүрүштөрдө сөз алып койгон өзүнө жакшы болот. Себеби ал баратканда дагы кайсы жол менен басыш керек, кандай кылыш керек. Себеби сен өзүңдүн укугуңду пайдаланам деп башка бирөөнүн укугун бузуп коюшуң мүмкүн. Мисалы үчүн балким тест жардам бирөөнү алып баратат. Же жана башка бир ушундай бир кырдаалдар болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн сөзсүз макулдашып койгон жакшы болот. Жөө жүрүштөрдү, мындай алыска жөө жүрүштөрдү кылам десе, же бир басам десе, бир ушундай бир акцияларды өткөзөм десе, мамлекет органдары менен макулдашып койгон жакшы болот. Массалык ошо жарандардын чогулуусунда кандайдыр бир плакаттарды же болбосо саясий партиялардын желектерин же болбосо кандайдыр бир майрамдарга карата бир дагы билдирүүлөр болгосо, ошону дагы согласовать этиш керекпи? Жок. Же бул жерде мисалы үчүн биздин учурда кандай болот? Биз максатыбызды айтабыз. Ушундай максатта чыгабыз. Жана ошого максат аныкталыш керек. Максатты аныктайсың да, жана ошого жараша бизде чакырыктар болот деп айтасыз. Ошол чакырыктар биздин конституциялык түзүлүштөрүбүзгө каршы келбеш керек деген. Радио рубканы колдонсо болобу? Колдонсо болот. Мисалы үчүн сөзсүз. Бирок ошондо дагы бир маселе каралат. Анын үнүнүн катуу чыгышы. Акустика. Ооба, себеби эмнеге дегенде ал жерде балким бирөөлөр оорукчан адамдар жатышы мүмкүн жандагы домдордо. Же башка бир учурлар болуп калат да. Ошон үчүн ал маселени дагы уюштуруп аткан адамдар сөз эске алыш керек болот. Мен айтып аткан Максим Горький паркында, мисалы үчүн жакын чендеринде мындай жашаган адамдар жок да. Бийик тамдуу үйлөр бар, бир аз алысыраак. Ошол себептен ошол жерди мэрия бөлүп берген. Муну уюштурган адам сөз эске алыш керек. Сиз ошондо бир жолу кайрылдыңыз башында, демек өткөзүү учурунда ар дайым кайрылып турасызбы алдын ала же? Мен алдын ала бир күн же 2 күн мурун сөз кайрылам. Арыздын негизине кайрыласызбы же? Негизи? Арыз негизине. Жок, мындай эле кайрылуу эле, билдирүүдө эле беребиз. Анан билдирүүдө бергенден кийин мэриядан сөз чалышат. Мэрия тиешелүү органдарга жиберет. Себеби мен ошо билдирүүнүн өзүнө да жазам. Биздин ушул иш чараны мыйзам чегинде өткөзөбүз, жана ошол жерде башаламандык болуп кетпеш үчүн, жана башка мыйзамсыз иштер болуп кетпеш үчүн укук коргоо органдарына менен камсыз кылып берилди деп жазам. Анан ал тиешелүү бөлүмдөргө жетет, алар бизге байланышат, сөз телефон номерди көрсөтөбүз, анан алар менен макулдашабыз. Биз кандай келебиз, кайсы жерге турабыз, канча убакыт болот, канча адам болот бул жолду. Жана алар дагы келип, мисалы үчүн бизде 3 митинг, 3 эмес, негизи 4 өттү да. Ошон үчүн адашып атам улам. 4-өндө тең ушул укук коргоо органдарынын адамдары келип алдын ала экөөбүз макулдашып, биз менен аралашып турат да. Көнүп калды. Анан биздики баягы диний тармакта болгондон ар дайым Куран окулуп кетет. Ошондо дагы байкайсыз, алар да келип отуруп, кол жайып, дуа кылып акырында ушундай бир учурлар болот да. Бул макулдашыл сөз. Демек мамлекеттик кызматкерлер дагы орган тарабынан дагы адамдар болот. Болот. Митингде сөзсүз, ар бир митингде. Ар бир митингде. Болушу шарт.
болушу шарт. Расмий болушу шарт. Кудайга шүгүр жакшы өттү 4 митинг. Ал эми алдын ала баягы жарандарга да билдире кетсек, эгерде кандайдыр бир мыйзам бузууларды көздөгөн бир үчүнчү күчтөр боло турган болсо, жеке ошол жаран өзү жооп береби, өзү бузган мыйзамдардын үстүндө негизинде? Биз макулдашканда ошондой макулдашабыз. Эгер сен кайсыдыр бир адам ичип келип алса, же бир митингдин максатынан сырткары бир чакырыктарды таштаса, сөзсүз сен ошол жерде турган, бизде кандай десек, ДНД деп коебуз азыр, дружинниктер деп көнүп калдык. Алар биздин катарыбызда да ошо балдар болот. Ошо балдар дароо тиги укук коргоо органдарына билдирип берет. Но бизден эмес, бул биз чакырга туура келбейт. Ошон үчүн муну кармап алып кетишиңизди суранабыз деп биз кайрылганга укуктуу болобуз. Жана себеби биздин жоопкерчилик бизге жүктөлүп калбаш керек да. Себеби андай дагы учурлар болуп калышы мүмкүн. Ошол себептен андайларды көрүп байкап калса, уюштуруучу сөзсүз укук коргоо органдарына кайрылып, аларды алып чыгып кетишин талап кылыш керек. Мисалга айта кетсек, акыркы митингдердин бирөөсүндө Айзаданын баягы тилекке каршы ушундай окуя болуп кетти. Митинг болду. Баягы жарандык активисттер тез реакция берди. Анан ошол митингде баягы НПО деп коебуз. Бейөкмөт уюмдар, элибизге белгилүү болгондой. Ошол митингди колдонуп кетип, баягы чай куйбайм деген кызыл тазыл транспаранттар менен ишти башка жакка алып кеткенге аракет кылышты да, мына үй бүлөлүк зомбулук же болбосо зордуктоо болуп атат деген сыяктуу. Анан ошондой митингде эгерде башка бир максатка бурулуп бараткан болсо, же бирөөнү муштап провокация болуп кете турган болсо, сиз ошондо активисттерди ошол жерден дайындайсызбы, же активисттер өздөрү сизге кайрылабы? Туура эмес болуп атат деппи? Митинг өткөрүп биз алдын ала даярдайбыз. Негизи балдарды алдын ала биз даярдап барабыз. Эгер ушундай учурларды көрүп калсаңар, биздин максаттан чыгып кеткен, же ашыкча чакырыктар болуп аткан болсо, сиздер дароо органдарга кайрылгыла деп, жана ал балдар биздин жаныбызда турат да ар дайым. Жакшы. Көзөмөлдөп турабыз. Деги эле ошол митингди өткөзүп келатасыз, тажрыйбаңыз жакшы. Могул митингди өткөргөндө максат жемиш береби негизи? Мисалы үчүн сот чечимине нааразы болгон митингдер болот, же болбосо кайсы бир саясий адамдарды жака үгүттөп бир митингдер болот. Ошол учурда жыйынтык берет бекен митинг? Бизде 3 жолу революция болду, ушул жыйынтык болду да. Жада калса мамлекетти алмаштырып берет экен да, президентти алмаштырып берет экенбиз. Күч элде экен демек. Күч элде да. Бул эми ошон үчүн жыйынтыгын көрбөй эле келе атабыз. Ансагандай силер ушул митинг өткөзүп атканда, силер дегенде мен деле ичиндемин, мусулман катары. Максат эмнеде? Ошо сиз баягы Ал-Акса мечитине, Аль-Кудуска карата болуп атабы митинг, же Палестина жарандарынын элдерине карата болуп атабы? Бул жерде мен өзүм жеке эмнеден улам келип чыкты. Бизге ушу мусулман балдар, айрыкча жаштар кайрылды. Биз тура албай жатабыз. Бул хадисте бар эмеспи? Биз эгер кайсы бир жерде мусулман запкы жеп аткан болсо, жалпы мусулмандардын запкызы да. Ушундай деп түшүнүшүбүз керек. Мусулмандын бир тууганы. Бул бир дене сыяктуу деген бир хадистер, пайгамбардын осуяттары келет да. Ушундан улам эгер кандайдыр бир бузукулукту, жамандыкты көрүп атсаң, кол менен барып тый. Болбосо сөзүң менен тый. Болбосо ичкен кейип ушу жаман иш экенин бил. Бул ыймандын алсыздыгы. Бул учурда биз эмне кылдык десе, биз ушу экинчисин амал кылып, эми ал жака курал көтөрүп баргыла дебейбиз. Себеби азыр эгемен өлкөлөр бардыгы. Өтө эле алыс. Алыстыгынан дагы эгемен өлкөлөр да, ар биринин өргөн мыйзамдары бар, нормалары бар дегендей. Ошол себептен биз ушу сөзү менен айтып, ошол жерде запкы жеп аткан мусулмандарга, мусулмандардын запкысы биздин да запкы экенин, алардын азабы биздин да азабы экенин, биз да кейип атканыбызды ачык билдирүүнү туура көрдүк. Бул деген ошол жанагы Ибрайым алейхисаламга оозуна бир аз тамчы суу болсо дагы учуп барып, отко ыргытып аткан куш сыяктуу. Биздин башка колубуздан эмне келет? Биз билебиз, мындан сырткары үйүндө көз жаш алып, аябай дуа кылып, ошо мусулман бертуган дуа кылып аткандар да бар. Андан сырткары мечиттерде канча дуа кылынып атат. Ар бир жума намазда, ар бир намазда дуа кылынып атат. Дүйнө жүзүндө мусулмандарга өзүң жеңилдик бер. Азап жеп атса жеңилдетип бер деп. Биздики деле ошо сыңары болгон, ошонун мындай ачык айкын азыркы мыйзамдарга ылайык, эч кандай мыйзамыбыз болгон жок. Ылайык бир нааразычылыгыбызды бир сөз менен жеткирели. Ачык чыгып билдирип коелу деген гана максат. Бул жерде андан башка бир мындай мүдө же бир пайданы койгон жокпуз деп атканым да. Анан албетте
түрлүү сөз угасың, эми бул силер ушундай колдонуп атасыңар, өзүңөр үчүн пайдаланып атасыңар. Сөзүңүзгө арал жооп, азыр деген хайп кармаган учур көп болуп атат. Анан кийин популисттик баягы ыкманы колдонуп өзүнүн атын чыгарып атат деген дагы ойлор болушу мүмкүн элдерде. Менин түшүнүгүмдө, демек сиз колдон келип аткан ыкманы колдонуп, теке кетирбей тез реакция кылганыңыз экен. Бул жерде караңыз, эгер бул жерде хайп кармаш үчүн болсо, азыркы хайп деген аябай популярный болуп калды термин. Хайп кармаш үчүн же бир атыңы чыгарыш үчүн болсо, башка өңүттө кылса болот да. Бирок диний маселеде андан хайп кармаш кыйын. Тескерисинче сен жек көрүндү болушу мүмкүн. Туура. Тескерисинче сен бирөөлөргө жаман көрүнүшүң мүмкүн. Ошон үчүн бул ошол жерге келип катышкан, сүйлөгөн адамдар дагы бул чын жүрөөнүн деп билем. Башка көп сөздөр айтылып келет, бирок бизге көп сөз эле мындай эмес да, мындай таасир этпейт да. Негизи биз өзүбүздүн максатыбызды кылдык, кимдин алдында? Аллахтын алдында. Туура. Бизге ушу жетиштүү. Бизде деген коом ар кандай бөлүктөрдөн турат да эми. Анан мисалы үчүн ошол эле Кыргызстан жарандарынан бирок башка дүйнө тааным, дүйнө караш баягы таанымдарына жараша анан ошентип ойлошу мүмкүн да. Бул баягы мусулмандардын арасында эмес. Мусулмандардын арасында билебиз канча жылдан бери сиз бул митингди колдоп келесиз жана өткөзүп келесиз. Ал убакта хайп деген сөз да өзү деле жок болсо. Кийин пайда болду. Туура. Рахмат. Муну дагы ачыктап кетпесек болбойт болчу, себеп дегенде башка күчтөр же башка адамдар ошентип ойлошу мүмкүн. Мүмкүн. Алдыга карай жылган болсок, мисалы башка өлкөнүн посольстволору бар. Турцияныкы, ошол эле Израилдики, ошол эле Сауд Арабияныкы же Кытайдыкы дегендей. Ошол сыяктуу эле демек парк Горький берилген мэрия тарабынан. Посольствонун алдында митинг өткөрсө болобу? Посольстволордун алдында деги эле. Элчиликтердин алдында деле өткөзсө болот. Бирок биз эмнени биринчиден башын айтпадыкпы? Биз алымдарыбыз менен кеңешкенде мусулмандар бир бизде көнүмүш айрыкча Кыргызстанда митинг пикет десе бир туура эмес неме бар да, мындай түшүнүк бар да. Ушундан айырмаланып мусулмандар барчанын үлгү болду дебедикпи? Ошол жерде элчиликтердин алдында өткөзүп жүргөн митингтерди көрүп жүрөбүз. Кимдир бирөө эмоция менен, кимдир бирөө кандайдыр бир мындай эмоция деп коет го, мындай ичиндеги ызасы менен зыян тийгизип коюшу мүмкүн да. Бул элчиликтин алдына деген кимдер кирип чыгат? Элчинин кызматкерлери кирип чыгат. Бул элчинин кызматкерлери ушу кайсы өлкөгө келсе, ошол өлкө тарабынан корголот аларын зыян бербеш үчүнчү мамлекет. Ошон үчүн мамлекетке дагы зыян тийип калышы мүмкүн да. Өткөзсө болот болгону эгер ушул туура деп эсептешсе. Бирок биз аны туура эмес деп эсептейбиз. Биз мыйзамды сыйлаган мусулмандар катары ушул уруксат берилген жерде өткөрүүнү туура көрөбүз. Демек митинг өткөзүп жатканда деги эле баары эле өткөзө алат жана бүт эле жарандар. Эми мыйзамда көрсөтүлгөнбү туура митинг жана туура эмес митинг деп? Мисалы мыйзамдар бизде азыр эми жаңы конституция кандай мыйзамдар кабыл алат көрүп турабыз. Бул жогорку кеңеш мурда мыйзамдар бар эле, бирок конституцияны биз окуп чыктык да, как раз митингтерди өткөзгөн алдында бир конституцияны ачып коелу деп карап чыктык. Ал жерде андай айтылган нормасы жок. Айтайын дегеним, ким өткөзө албайт дегенди ачыктап кетсек. Баардыгы өткөзө алат. Себеп дегенде бирок болгону бир маселе бар. Конституциялык түзүлүшкө каршы келүүчү жана бир мамлекеттик биздин элдин тынчтыгына же бир коопсуздугуна терс таасирин тийгизе турган учурларда бул албетте тыюу салынат. Демек ал түшүнүктүү. Мисалы үчүн бир жыныстык баягы үй бүлөлү курганга транспаранттар менен чыкса болобу ошондо? Болот. Эми бул ушундай өлкөдө жашайбыз. Ар ким өзүнүн эркин оюн, пикирин эркин айта алат жана ошондо ошону билдирүүдө эркин деп конституцияда көрсөтүлүп калган. Демек баары чыга алат. Баары чыга алат. Плакаттар менен жөө жүрүштөрдү өткөзө алат. Өткөзө алат. Болгону ушул жөө жүрүш маселеси жанагындай биз айтып кетпедикпи баша мейлип. Ал эми калган учурда чыга алат баардыгы. Баарына тең укуктуу. Мисалы үчүн көп адам болуп кетти. Ошо бир кандайдыр бир митинг өткөзүп жатканда, ошондо мамлекет баягы ровдга чалып сопровождение сураса болотпу? Болот. Бул алдын ала макулдаш керек. Алдын ала. Ошол моментте эгерде ошол учурда көп адам чогулуп кеткен болсо, баягы бейбаштык болуп кетпеш үчүн ал дагы болот. Ооба, болот. Бирок бизде эми жана айтпадыкпы башында, көп учурда көп адам болгондо башаламандыкка келип коюп атат да. Болуп кетиши мүмкүн, толук ыктымал.
Сиздин тажрыйбаңызда кандай бир эмелер болду? Баягы катачылыктарбы же болбосо баягы тажрыйба алган инсан катары айта кетсеңиз, митинг өткөзөбүз же өткөзөм деген жарандар болуп калса. Эми митинг дегенде биз эмнени түшүнүп атабыз билбейм. Мисалы үчүн мен берки башаламан митингтерде да жүргөн баламын да. Биринчи, экинчи мынау көп эл нааразы болуп, мамлекет өлкөнүн башчысына нааразы болуп чыккан учурда дагы ошолордун катарында жүрүп калгам да. Анан негизинен ушунун баардыгы мамлекетке эмне алып келди деген маселеде да. Мамлекетке зыяндан башка эч нерсе алып келбедик да. Тескеринче артка кетип атабыз. Ошол себептен биз дагы мындай ачыкча эле баягы бизде баардык өлкө тааныбадыбы бул Кыргызстан демократиянын чөлкөмү, остров демократия деп чыкты да. Анан ушудан ачыкча эле болуп кеттиби дейм да биздечи кээдечи. Ушундай учурлар да бар. Бирок бул дагы эмнеден келип чыгып атат десе, сөзсүз бийлик башчылары муну эске алыш керек. Мисалы үчүн мен айтып аткан жерим Максим Горкийди бөлүп бердиби? Кимдир бирөө билдирип берсе, мондай максатта чыгам деп. Мэри аны дароо алып, тиешелүү органдарга жеткирип, тиешелүү нааразы болуп аткан органдардын өкүлдөрү ошол жерге келип туруш керек эле да. Мына ушул нерсе ошондой башаламандык алып келбейт эле. Башаламандык эме алып келет? Бир жолу чыгат, эки жолу чыгат, аны укпайт, айтканын аткарбайт, тескери кылат, кайраларды чыккынчы дейт, кайраларды эл бузар дейт, жөнүнө отурбайсыңбы дейт. Кыскасы ушундай бир нааразычылык күчөп отуруп туруп, ушундай башаламандык алып келет. Ошол себептен эгер мамлекеттик бийлик элдин нааразычылыгы болобу, кандай бир митинг, пикеттер болобу ар дайым угуп, ошонун чечилишине барса, жана аларга мындай кадам шилтесе, мындай нерсе болбойт деп ойлойм да. Ошон үчүн ушул биз көп эле учурда байкап атабыз, митингдер эмне үчүн ак үйдүн алдында өтөт? Себеби биракты өткөзсө эч ким басып келбейт. Биздин өткөзүп аткан максатыбыз биз бийликке бир талап коелу деген максат жок да. Биз өзүбүз чыгып атабыз жана аны өзүнүн жеке баракчылар, телевидениеге да тартылбайт алар. Жеке баракчыларыбыздан ошо биз силер менен тилектеш экенибизди билдирип атабыз деп аларга жиберебиз. Мына биз да тилектешпиз. Колсоң келген ушул болду депчи. Ал эми башка учурларда митинг болуп турган болсо, эмне үчүн ал жерде башка митингдер өтпөйт? Себеби бийлик ал жерде укпайт эч кимди. Бул да бийликтин катасы деп ойлойм. Ошон үчүн раз сен ошол жерге өткөзүп уруксат бердиңби, тиешелүү мамлекеттик органдар ошол жерге келип, ошолордун арызын угуп, ошол жерден жолугуп турганда, балким жанагынтип ак үйдүн алдында чогулуш болуп, жанагындай массовый бир башаламандыктар болмок эмес деп ойлойм. Ошон үчүн башаламандыктын келип чыгышына эч качан эл күнөөлүү эмес. Бийлик өзү күнөөлүү болот. Себеби алардын койгон талабына, нааразычылыгына өз учурунда жооп бербеген үчүн болот. Жакшы. Баягы Садыр Жапаровду да мыйзамсыз бир эле адамдын көрсөтмөсү менен соттойду деген митингтерде мен да катышып жүргөм активно. Сиз менен анда кыя баягы көрүшпөй калган окшойбуз. Анан баягы мамлекет тарабынан демек парк Максим ошо Горький паркы берилген экен да, аны биз же болбосо мен ойлогон экенмин, сиз өзүңүз тандадыңыз деп. Жок. Бирок ошол жерден өтүп баратканда кандайдыр бир мындай бир аз өксүк бир эмелер, сезимдер келип кетет да. Митинг болбогон күнү мындай жөн эле өтүп атканда да. Ошол жер өзү ошондой бир эмоция менен коштолуп калды. Өкмөттүн жардамы менен жана сиздин атыңыз биргеликте. Балким жанагы биз барганда кече балдар да айтып атат да, ушунча жолу өткөздүк, муну Максим Горький эмне деп атат экен? Ушунун башына бир такая кийгизип, сакал коюп койбойлубу депчи. Анысыңары балким ошол жерде өтүп аткандан ошондой бир неме калды окшойт. Сезимде бир неме калды окшойт да. Менде ушул эки районубузда ошондой сезим болот да. Бири Ислам университетинен өтүп баратып жатканда ошондой сезимдер болот. Дайыма мындай узап, анан баягы эмесин узатып калат да көзүм. Анан ошо Максим Горький паркынан өтүп баратканда же ошондой экинчи сезим бар да. Бул Максим Горькийди бизден башка эч ким пайдалана элек да. Неге дегенде, биз ошо алымдар менен кеңешкенде алар сурады, ушулардын баардыгы мыйзам чегинде болсун депчи. Анан биз мэрияга кайрылып, мэрия дагы балдарга кайрылып сурасак, уруксат берилген жер ошол экен да. Негедир ушуну дагы мамлекет органдары жарыя кылып койсо болот эле да. Ушул жерге баргыла. Силер эмне нааразычылык кылсаңар, алдын ала билдирүү берсеңер, ошолор ушул жерге барып силердин ыймыңарды, арызыңарды угат деп коюш керек эле да. Анан биз ошо мыйзамдын чегинде ошол жерди тандап алганбыз. Анан ошондон баштан бери эле
мисалы үчүн буга чейин эсиңиздерде бар, мына пайгамбарыбыздын карикатурасына каршы чыкканда уюштурушуп, мен анда президенттин аппаратын иштейт элем. Ошол себептен мында активный аралаша алган эмесмин. Бирок сөз барарын билдиргем. Бирок Акан суу агат дейт, сиздин баягы генетикаңыз да жакшы билебиз. Немеде булар площадка деп айтты да. Аянтча өткөзөбүз центрге деп. Анан мен уюштуруучуларга сунушум бердим. Туура эмес болуп калат. Башка нерсе менен аралашып кетет. Мен сиз айтып аткандай Ак үйдүн алды же жанагы биздин негизги аянтчабыз мага мындай ызы чуу менен, кагылышуулар менен бир элес калтыра берет да. Анан ушул нерсе менен аралашып кетпесе экен деп аябай кейидим да. Анан бирок уюштуруучулар биз сүйлөшүп койдук, мэриядан уруксат алдык деди да. Алдык, болду, баарын сүйлөшүп койдук. Аксакал киши эле, ошон үчүн кат айта албадым. Ошол жерге өткүзөбүз деди. Аруу бир сезимдер менен коштолсо экен дедиңиз да. Анан макул дедик. Макул эми айла жок мэрия уруксат берген болсо десек эле, бир күн калганда мага уюштуруп аткан, ошо даярдап аткан балдар чыкты. Пайгамбарыбызга ушундай бир шылымдап атса биз ушинтип калып калабызбы деп, анан эмне болду десем, болбой калды Руслан аке деди. Эмнеге болбой калат экен десем, себеби тиги уюштуруп аткан аксакалыбызга чыгып органдан түшүндүрүп айтыптыр, муну бир күчтөр бар, колдонуп кетет силер үчүн. Ушуну токтоткула деген экен, алар макул болуп токтотуп коюптур да. Балдар даярданып алган. Анан эмне кылабыз дейт. Анан мен дароо эле мэрияга чыктым. Чыгып ушундай митингдер ансы деле көп болуп атат. Эмне үчүн тыйып атасыңар деп десе, уюштуруучулар биз өздөрү отказ берди деп айтты да. Анан мен дароо эле жок, бул отказ болбойт. Чыгат, Максим Горкийде болот, ошол жерге камсыздап бериңиздер десек, алда эч маселе жок деди. Бул кайсы митингде болот атат ошондо? Биринчиси Пайгамбарыбыздын карикатурасы. Кечеге жакын деле. Мында октябрь, ноябрда өтпөдү ошондо. Себеби площадка уюштурушуп атып, анан кийин ошентип укук коргоо органдарынан тиги уюштуруучуларга басым болгондон кийин алар токтотуп койгон да. Болбойт деп жарыялап салган. Анан биз жок, болот да, анан мэрияга чыксак, маселе жок деди. Не керек бизден депчи. Анан ушундай органдарды камсыз кылып бериңиздер. Себеби ушинтип айтып коркутуптур, мен билебиз. Ал жерде андай нерседе эч кандай мындай ашыкча нерсе, арам ой эч кимде болбойт. Себеби мусулмандын сыпаты башка. Биз аны түшүндүрсөк, алар да туура түшүндү. Руслан, биз билебиз, бул мусулмандар буга чейин 2 жыл өткөн. Болду, маселе жок, биз ошол жерге барып туруп беребиз деди. Анан кийин эле балдарга айттык, бир күндүн ичинде бери жака которуп койдук да. Ошол жерде өттү. Сиз ошондо биринчи жана ошо 4-үнчү митингдерде да канча күн мурун кайрылдыңыз? Бир күн мурун. Негизи көбүнчө бир күн мурун кайрылдым. Көбүнчө бир күн мурун. Себеби биз бир жума мурун даярданып баштайбыз да. Анан даярданып баштаганда кээ бир жагдайлар чыгып калат да. Өтпөй калыш мүмкүнчүлүгү бар. Себеби ошо көтөрүп аткан маселең өзү актуалдуу болбой калышы мүмкүн кээде. Ошол себептен биз бир жума өзүбүз даярдана беребиз дагы, а билдирүүнү бир күн калганда өтөт, анык болгондо өтүшү. Ошондон мэрияга беребиз. Бизде ушундай өткүзөбүз эртең. Мындай максатта, мындай чакырыктар болот. Укук коргоо органдары камсыз кылып бергиле да, ошо бир күн калганда билдирүү беребиз. Демек, баягы биринчи, экинчи митинг өткөзгөндө да сиз биринчи Facebookка жарыялагансыз. Ооба. Иш-чараларга камын көргөнсүңөр, баягы жигит балдар менен. Андан кийин бир күн калганда билдирүү бересиз. Уже тиешелүү органдарга билдирүү беребиз. Бирок акыркысында сиз бир күн калганда билдирүү бердиңиз Facebook баракчаңызга жана мэрияга дагы. Дароо эле. Себеби эмне дегенде мундагы кандай болуп калды, биз мурда пландаштырып атып, бирок Ороз айт болду. Айттын күнү баягындай билдирүү беребиз деп атып, балдар бербей калыптыр. Негизи муну мен эмес, уюштуруучулар бериш керек эле да. Анан уюштуруучулар унутуп калыптыр. Мен берилди деп ойлопмун. Мен ошол убакта башка жакта болуп калдым. Анан келсек, билдирүү бериле эле экен, жарыя болуну эле экен. Анан кандай кылабыз деп уюштуруучулар айтып калды, башка күнгө жылдырабыз депчи. Анан биз ойлодук, эми ага чейин дагы балким Ороз айы болсо, Рамадан айы болсо, мындай сооптун, тынчтыктын айы болсо, эмне үчүн мындай болду? Балким дүйнөлүк коомчулуктун баягында басымдын алдында бул нерсе тыйылабы деп ойлогонбуз да. Бирок тыйылбадык. Тескерисинче күчөп кетти. Ошол себептен кайра өткүзүүнү чечтик дагы. Макул эми бул балдар дагы уюштуруучулар да айтып калды, өткүзбөсөк болбойт. Биз чыдабай жатабыз. Айтышыбыз керек, айта турган сөздү деп, анан бир күн мурун жарыялап, бир күн ушундай өткүзүп койдук. Сиздер митинг өткөзгөндө ошол паркта мындай бир аз чачылып же болбосо митингге келип кеткендердин мындай аркасынан мындай тазалоо иштерин ким жүргүзөт же ошо тазалоо иштерин жүргүзгөнгө муктаж эмеспи аянтча? Мэриядан
анан укук коргоо органдарынын ар дайым ушу митинг өткөндөн мен ыраазычылык угам да. Анча мынча мусорларды кошуп тазалап кетипсиңер го депчи. Анан негизи адеп ушунда экен. Чоң устаздан Аллах ыраазы болсун, ошол устазыбыз алгачкы чогулушта айтты эле, ушуну жарыя кылып кой, азыр мусулмандар кетип атып, артын тазалап кетсин депчи. Ооба биз билебиз деп, бизге чейин мусорлар жаткан. Бирок бул бизге чейин жатты эле да дебестен анда кошуп алып кетип депчи. Себеби мусулман адам ал жерге мусор алып келбейт биринчиден. А бирок чыгып кетип атканда ал жердеги мусорду да тазалап кетебиз да. Менин оюмча мэрия кайра сүйүнсө керек, ушу мусулмандар бат-бат митинг өткөрүп паркыбыз таза болот депчи. Бул тамаша иретинен айтылып аткан маселе. Негизи да ушундай тазалык маселеси боюнча, адеп маселеси, тартип маселеси боюнча мен ойлойм үлгү көрсөтүлө келет. Деги эле коомго үлгү болсо, мусулмандар. Иншаллах. Иншаллах. Сиз ошо митинг өткөзгөндө убактысы жөнүндө дагы өйдө жакта айтып кеткенсиз. Бир аз ошондо канча мөөнөттөн максимально канча мөөнөткө чейин өткөзсө болот митингди? Убакыт сааты көрсөтүлгөн эмес. Бул ошол иш чаранын бүтүшүнө карайт. Кээде мындай биз күтүлбөгөн жагдайлар болуп кетиши мүмкүн. Созулуп кетиши мүмкүн, сүйлөгөндөр көбөйүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз башталышын гана жарыя кылабыз. Анан болжолдуу убактысын беребиз. Биз болжолдуу ар дайым 1,5 саат беребиз. Кээде узарып кетет, кээде батып өтөт. Бирок ошо 1,5 саат жеткидей, Жетет 1,5 саатта эми айтчылар болот. Анан биз да микрофонду ар дайым мындай ким эмне сүйлөйт ачык коебуз да. Ал жерде кандай гана сөздөр айтылбады, мына өткөнгү пайгамбардын карикатурасында шылыңдап чыгарганда бир мусулман кыз чыгып сүйлөп, анан кийин укук коргоо органдары чакырды да, чакырып сурак берип жүрдү. Анан президентке дагы улуттук коопсуздук кызматына да кайрылганбыз, уюштуруучу катары. Эгер маселе болсо бизге кайрылсаңар болмок депчи. Кечеги митингдин акырында дагы биз ушундан топтоп калдык, акырында айттык, бүгүнкү митингде сүйлөгөн сөздөргө биз жооп беребиз. Эгер кандайдыр бир суроо болсо бизге кайрылыңыз деп. Анан ошо кызыбыз деле мисалы үчүн ошол жерде айтып, мындай карасаңыз, пикирдин эркиндиги бар. Аны айтууда да эркин да адам. Бирок негедир бизде чектеп койгон унчурлар бар да. Анан эми ал мусулман катары, мусулман өлкөсү болсо биздин ушундай укугубуз бузулбайт эле деп айтып койгонун мындай ашыкча деп билишиптир да. Анан убагында бул пайгамбардын карикатурасына каршы азыркы улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камшек Ташиев катышкан экинчи митингде. Мен эсимде уюштуруп атабыз, анан мындай элдин арасына ким сүйлөйт деп мындай карап атып Камшек Ташиев көзүн учурады да. Элдин арасына жөнөкөй эле митинг кармап пайгамбарыбызды биз сүйөбүз деген плакат кармап турган. Анан канча кыдыршайбыз, келип сүйлөбөйсүзбү десек, анан чыгып келип сүйлөп аябай жакшы сүйлөгөн да. Ошол эле сөздөр айтылат негизи. Анан бүгүн ал кызды суракка чакырган жакшы эмес. Бирок биз билдик, что кайрылуулар кылып аттык, ал кызды кайра кое берди да. Кое берди, бирок эскертүү бериптир, башка кылыптыр. Бирок ал кыз дагы мен сөзүм акыйкат болчу, мен андан кайтпайм деп айтты да. Себеби кечээ акыркы митингде бизде ошо боюнча күнөөлөгөн тараптар болду. Силер митинг уюштурат экенсиңер дагы, анан кийин кайра кароого өтөт экенсиңер, анан силердин айыңардан бирөөлөр камалып атат деп. Ал кыз өзү нааразы эмес, айткан сөзүнө дагы айтам дейт. Бирок башкалар ошону пайдаланат да. Мынакей ушундай болбоду деп. Биз айтабыз, пайгамбардын убагында дагы сахабаларды таш менен бастырып койгон учурлар болгон пайгамбардын көзүнчө. Пайгамбар анан алар сен айыңан биз чыгып алып ушундай болдук деп айткан эмес да. Бул ошон үчүн диний маселе, бул эркин, ар кимдин өзүнүн эркиндигине берилген. Негизи эле митинг бул мындай площадка деп түшүнсөк болот да. Адам нааразычылыгын барып айтканга толук укугу бар. Болгон ошол эмне маселеде. Негизги максатты өлчөйбүз, аныктайбыз. Анан кийин ал площадканы биз түзүп беребиз. Ошонун баягы контекстинде болуш керек. Митингдеги айтылган сөздөр. Мисалы үчүн ошол жерге келип туруп ошого тиешелүү нерсени айтса болот. Мисалы үчүн чынында эми биз кантип жашырабыз? Эми ошондой мусулман өлкөсү жок болгон үчүн ушинтип кор болуп атабыз да. Болбосо 1,5 миллиард мусулман бар. 3 миллиардга чейин деп айтат. Эми санын ким тактаптыр мен билбедим, бирок канча деген мусулман өлкөлөр бар. Бирок негедир корбуз да, ар жерде кордолуп жүрөбүз мусулмандар. Эмнеге? Таң каласың да. Анан ошон үчүн анын айтканы эле туура эле нерсе болчу да. Эми мындан сырткары чыгып, сен азыркы бийлик акмак экен, булар кетсин деген чакырып кетсе, бул башка маселе болчу да. Сөз эркиндиги деген түшүнүк бар да бул жерде. Бизге кине койсо болот эле, силер максатыңардан чыгып кеттиңер го депчи. А бирок максаттан чыкпадык да биз.
Ошон үчүн акыркы митингде да катышам дегендерге биз катты эскертип аттык. Айта турган сөзүңөргө биз эркин микрофон беребиз. Биз коргоп беребиз. Болгону силерден сураныч мындай ушул сөзүңөргө жооп бере алсаңар, айтсаңар. Бирок күнүнүн бирөө койбогула депчи. Анан ошол улам кыйкырып айтып аттык, кимде сүйлөйт, кандай деп отуруп келгендердин баардыгы эле сүйлөп кетти да. Нааразысын айтып. Демек митингдин максаты баягы нааразычылыгын бугун ичиндеки орусча айтканда крик душесын чыгарып алганга бир площадка экен. Айрыкча айымдарда көп бар го, ичинде бугумду ыйлап чыгарам депчи. Анан эркектерде деле ыйлайт, бирок мындай маселеде чындап эле жүрөгүңдөгү нерсени бирөөгө кыйкырып айткың келет да. Күйүп аткан жанагы болуп аткан окуяларды көрүп алып аябай кыжалат болосуң да, кыйкырып айткың келет да. Балким бул биздин дээрибизге салынган бир сезимдир. Мисалы үчүн жеке мен ошол жерге барып айтып алганда жеңилдей түшөм да. Башка колдон эмне келет? Бирок колдон келген ушул депчи. Акыркы баягы бир саат сайын, бир жума же бир күн эмес, бир саат сайын дүйнөлүк жаңылыктар алмашып турат. Акыркы жаңылыктарыңыздан бөлүшүп кетсеңиз, ошол митингди өткөздүк, дүйнө жүзү реакция берип митингтерди өткөзүп атат. Азыркы кырдаал кандай? Алякса мечити тууралуу. Бизде бул жерде Алякса мечити боюнча негизи ал жерде жөнөкөй эле маселеден келип чыкканда бул Израиль өлкөсү, мен өлкө катары эсептейм чынында. Ошол жерде жашаган биздин аймакта жашап атат деп соту чечим чыгарып, бир араб үй бүлөнү ал жерден көч деп кыйнаган. Мына конфликт ушундан келип чыккан да. Анан ошондон улам ушуну өрчүп келип, анан ушундайга жетип калдык. Анан Рамадан учурунда ибадат кылып аткандардын арасына алар бастырып кирди да. Анан ушундан улам чыгып, мен билгенден дүйнө жүзүндө азыр Туркия гана 19 кече өзү расмий билдирип берди, 19 өлкө менен макулдашылды да. Мен оюмча бул эл аралык басымды коюу максатында. Мына Кытай, жада калса Кытай билдирип атат кече. Биз ошо Палестина элинин өзүнүн мүлкүнө, өзүнүн эмне деп коет, аймагында эркин болуусун каалайбыз. Жана анын аймагына кол салынбасын деп Кытай билдирүү берип атат да. Мен оюмча, мен ушундай түшүндүм. Туркиянын аракети ушул Палестина элинин бүтүндүгүн же жеринин бүтүндүгүн камсыз кылып берип, аны коргоо окшойт. Ушул багытта өңүттө жакшы иш алып барылат, бирок согуш эмне үчүн токтолбой атат? Себеби буга чейин Палестина өлкөсү колдон келген коргонуу үчүн кылып аткан. Израиль калагандай бастырып кирип атты, калагандай атып атты. Бүгүнкү күндө алар тарабынан дагы уже каршы аталып калды да. Мен билгенде мына Израилдин 2 шаары да талкаланды. Ал жерден дагы жөнөкөй жарандар тарабынан дагы өлүмдөр болду. Муну токтотуш кандай чечилет? Мусулмандар ынтымагы менен чечилет. Себеби бул ыйыктык Аль-Кудус мечити мусулмандар үчүн Мекке, Медина сыяктуу эле андан кийинки ыйыктык болуп эсептелет. Ошон үчүн биз сунуштаганда, митинг аянышына сунуштадык, жакында ушул боюнча Кыргызстанда форум өткөн турат. Бир уюштуруучулар айтты, биз эмес, бир уюштуруучулар чакыруу берген бизге, ОЗЕК. Биздин калаган ушул ыйыктык деп табып, эли мусулман болгон өлкөлөр ыйык деп табып, аны корголуусу ушул бир биздин коргообузда деп айтып, эгер бул жерге кол салынса, жалпы ушул өлкөлөргө кол салынган болот деп таанып койсо, мен ойлойм, Израиль бир аз мындай тынчытып беле деп атам да, коркотуп беле деп, жалтактайт беле деп. Себеби Израилдин биз билебиз, артында аябай чоң дүйнөлүк деңгээлде уюмдар турар. Негизи Израилди ким тынчтап атат ошондо? Ошол мисалы үчүн 19 мамлекет кайсы? Туркия, Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан, кыскасы муну араб өлкөлөрү, булардын баардыгы эле мусулман өлкө деп эсептелинет да. Малайзия, Сингапур, Индонезия наркы кирип кетсек болот, чыгыш өлкөлөрүнөн бери. Батыш өлкөлөрүнө түшүп кетсек болот. Ушулар биригип эле бул биздин дагы ыйыктык болуп эсептелинет деген статус берип койсо. Биз Хачка барганда 2 мечитибиз бар. Каба ыйык жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мечити, Масжидил Набави. Жана 3-чү мечитте Аляксаны зиярат кылышыбыз керек да. Баягы хач амалдарын жана умра, таматту, Кыран, баягы хач амалдарын кылганда. Бирок азыркы күндө тилекке каршы Аляксага бара албайбыз. Жана ал жөнүндө хадистер дагы, аяттарда көп айтыла бербейт да. Анан ошол маселени кандай чечсек болот? Мен ошол менин жеке пикиримде өзгөчө статус бериш керек да.
мусулман өлкөлөр ушуга статус берип, бул биздин ыйыктык деп тааныш керек. Жанагы кол салуу ошо тааныган ыйыктык деп тааныган өлкөлөргө кол салуу болуп эсептелинет деп. Ошон үчүн муну аймакты талашып, меники, сеники деп эстем, бул мусулмандардын ыйыктыгы деген нерсени көрсөтүп коюш керек. Жана буну мусулман өлкөсү катары ошо аймакта жашаган Палестинага кароосун, ал жердеги карайт деп тазалайт, башка кылат, жана зыяратчыларды кабыл алат, жана узатат. Ошону Палестина элине бериш керек деп, өкмөтүнө бериш керек деп ойлойм. Мисалы ошо хат шамалдарын кылганда дагы толук кандуу 3 ыйык мечитке зыярат жасаганда ошону дүйнөлүк мамлекет сотторуна кайрылыш керекпи же кандай сиздин оюңуз? Дүйнөлүк проблеманы чечиш үчүн. Ооба, эми азыркы реалдуулук ушундай. Менин оюмча Түркия өлкөсү ушу кайрылууну даярдап жатат. ООНдун трибунасынан алып чыгып айтылды. Жана башка дүйнөдөгү болгон уюмдардын бардыгында жана эл аралык керек болсо соттун дагы чечим чыгарууга аракет көрүлүп атат окшойт. Бирок кандай чечим кабыл алынат? Алгач биздин ошо биз ага ыйыктыгыбыз, мусулмандардын ыйыктыгы деп таанылсын дей турган болсок, алар дагы кайрыла алат. Неге дегенде, алардын дагы китебинде ал айлакса ыйык мечит катары, ибадаткана катары каралат да. Ошон үчүн мусулмандарга деп чыгарып коюшуна мен ишенбейм да. Неге дегенде, алар дагы айтат да, кандай бул? Биздин да ыйык жери, мына биздин китебибизде да айтылган. Деп ал Торатты же Инжилди көтөрүп чыгышат. Ошон үчүн жалгыз эле мусулмандар деп муну тана албайсыңар дейт да. Ошол себептен айтып атканым ошол эл аралык сотко барабы, кайсы жака барбасын, бул маселе чечилбейт. Жана ким арбитр болот, ошол маселе. Маселе ушунда. Ошон үчүн тигилердин да ыйыкты, себеби алардын китебинде дагы ал ыйык деп жазылып атат. Мекке менен Медина жазылган эмес да алардын китебинде. Ошон үчүн мусулмандар биз ийгилик кылабыз. Ал Куранда келет. Пайгамбарыбыз өзү үйрөтүп кеткен ибадаттардын катарына кирет да. Ошон үчүн биз аны ыйык деп таанайбыз, аны биз менен эч ким талаша албайт. Аль-Кудусту алар талаша алат, алардын китебинде да бар ыйык экен. Алгачкы мечиттердин катарына кирет деп билишет. Мисалы үчүн биз Кабаны биринчи мечит деп билсек, алар алгачкы жер жүзүндөгү биринчи мечит ошол жер, ыйыктык ошол жерде, ибадаткана ошол жерде билет. Себеби алгач биз деле жүзүбүздү ошол жака буруп жүрбөдүк пайгамбарыбыз. Кийин анан буйрук түшөт, анан Каба жака буруп атабыз. Ошол себептен алар дагы ыйык деп тааныйт да, бул эл аралык сот менен чечиле турган маселе эмес. Ошон үчүн ким кандай аракет кылбасын, мен түпкүрү мен өзүмдүн көз карашым менен айтам, бул чечилбейт. Ошон үчүн муну мен айтып аткан жолу жакшы болмок. Мусулман өлкөлөрү биз ушул ажылык милдетти аткарууда же кичи ажылык милдетти аткарууда бул жерде ыйык деп билебиз. Ошон үчүн буга да каттайбыз деп туруп өзү мамлекеттеринен талап кылса болот. Аны ыйыктык деп тапкыла деп. Ошондо бир уюм түзүлүп, мисалы үчүн азыр бир Туран деген уюм түзүлгөн, алдына турат деп атат. Жана башка мусулмандардын лигасы бар андан сырткары. Ушулар бир ушундай бир өзгөчө статус бериш керек да өздөрү. Жана муну коргош керек. Айта кетсеңиз, сиз өзүңүз канча жолу хачка бардыңыз же умрага? Мен умрага барган эмесмин, бирок ажылык парызын аткаргам. Бир жолу бардыңыз? Бир жолу баргам. Аль-Кудуска бар элексиз? Барган эмесмин. Баргыңыз келет? Кана. Эми ар бир мусулмандын немеси го аябай. Аллах насип этсе барып келсин, Аллах чакырсын сизди. Эми ушунча аракет кылып атабыз, Аллах насип кылса керек, эгер пейилибиз таза болсо, чындап ишеним менен кылган болсок, Алла Таала жеткизет азыр. Аллах насип этсин, Аллахым өзү чакырсын. Акка нарыктан сагат дедик, касапчы баягы чымчыкты сойсо да касапчы сойсун дейбиз. Анан баягы саясатчы катары, саясатчы таанымал адамдын баласы катары да айта кетсеңиз, ушу прогноздорду сиз баягы мындай болсо жакшы болот эле дедиңиз, а бирок мындай азыркы кырдаал кандай болуп турат ошондо? Азыркы кырдаалда эл аралык уюмдардын кийлигишүүсү менен бул маселе тынчып калат. Анан бир жылдан кайрадан чыгат. Себеби ыйык Куран бизге Алла Тааладан берилген, ушундай айтам да, бул жашоо эрежеден сырткарда мужиза да. Акыретке чейин мунун акыйкаты ачыла берет, мунун түбүнө эч ким жетпейт. Жана бардык болгон ачылыштар, окуялар ошо Куранда келген. Эгер муну түпкү жакшы маани берип окуй турган болсок, акыркы кыяматка чейин болуп турган окуялар уже жазылган ал жакта. Биз окуп атканда ошо окуяларга маани бербейт экенбиз да, окуп атып, бул өтмүштө болгон окуя да деп окуйбуз да.
Ибрагим алейхисаламдын өмүр баяны баяндалып кайра кайталанбайт деппи? Кайра кайталанбайт деп ойлойбуз. Жок, ушул биздин жаңылыштык ушул жерде да. Саясатчылардыкы Бул акыретке чейин кайталана турган маселе. Ошон үчүн Аль-Кудус мечити дагы акыркы кыяматка чейин талаша турган маселе. Талаш маселе. Бир убакта мына алгач пайгамбардан кийин Умар Аллахандан ыраазы болсун, халиф болуп турганда баары фатых кылып атат. Андан кийинки биз эми элге жалпы элге белгилүү андан кийин тиги Селжуктардын султаны Эртегрул? Жоксуз. Кара. Селжуктардын кол башчысы, аскер башчысы барып фатых кылып атат. Андан кийин кайра тигилер алып коюп атат. Бул ишенип коюңуз, ушундай түшүнөм мен, акыретке чейин ал жерде бул талашуу ушинтип бири-бири менен чыр чыгарып токтолбой турган нерсе. Демек, жана биздин Куранда да бир нерсе айтып атат. Сиз именно жөөт элдери жөнүндө көп айтылат да, пайгамбарларын өлтүрүп коюп атат өздөрүнө келген. Андан сырткары алар айтып атат, силер диниңерден кайтмайын, алардын динине кирмейин, алар ыраазы болбойт. Үммөттүн милдети эмне? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан кийин анын кыла турган ишин бизге жүктөгөн. Даже пайгамбарлар дуа кылган Аллахтан, мени пайгамбар эмес, акыркы пайгамбар Мухаммадтын үммөтү кылчы деп дуа кылып атат. Ошо пайгамбарлардын бири Иса алейхиссаламдын дуасы кабыл болуп атат. Биз ошол үммөтпүз да. Неме элестетиң, биздин мындай башыбызды ылдый салып, бирөө коркутуп койсо, коркуп калып жашашты. Биз кимбиз? Мусулман өзүнүн ким экенин билиш керек да өзү. Ким экенин аныктап алыш керек ар бир мусулман өзү үчүн. Мен ошон үчүн өзүмдү аябай мусулман болуп калганыма сыймыктанам, жана мен өзүмдү жогору сезем ушу менен. Бул кимдин алдында кадырлуусуң? Кимдин алдында кадыр баркың жогору? Аллахтын алдында. Болду да, башка эмне кереги бар? Ошол себептен бул маселе мен айтып аткан, сиз айтып аткандай оңой консенсус жолу менен чечилбечүдөй. Чечилбейт. Качан гана бул жерге мусулмандар ибадат кылып тынчтык өкүм сүрүп калат, качан ислам кубаттуу мамлекет пайда болуп, ушуну өзүнүн коргоосуна алганда. Балким Турция дейбизби, балким Саудия дейбизби, аны ким, балким Палестина өлкөсү, Шам өлкөлөрүн кимдир бирөө өзүнүн коргоосуна алып, бул бүгүндөн баштап менин коргоосумда дейт, ошондо гана. Анан ал кайсы бир убакыт өтүп ал алсыздап калса, душмандар кайра башкалар алып коюшу мүмкүн. Ким кубаттуу болсо, ошол эл кылат. Бүгүнкү күндө тилекке каршы ошо кубаттуу өлкө жок болуп жатат, ошону коргой турган. Демек, Палестина элине бергенден кийин кайра эле алып коюшу мүмкүн экен деп толук эле ыктымал. Аманат Палестина элинде. Бирок Палестина элинин куралдануусу, аскерий кубаты Израилдин алдында алсыз. Израилдин колдоочулары да күчтүү, аскери да кубаттуу, бүт мүмкүнчүлүгү бар. Баардык жактан үнү чыгат. Ошол себептен бизде мынагу Туран деп Түркия аракет кылып атпайбы, бул мусулман өлкөлөр кирет негизинен. Ошого окшогон уюмдар же бул мусулман ислам лигасы өзү коргоп албаса, башкалар коргоп берет деп үмүт кылбаш керек. Мен негизи үмүт кылбайм. Ошон үчүн бул жер акыретке чейин талаша турган маселе. Акыретке чейин бир мусулман болсо дагы сөзсүз муну айтып турат, биздики деп. Мен ушундай ишенем. Демек, мисалы үчүн Туран деп туруп ошо плакаттары менен анан Алякса деп чыкса дагы буга дагы мыйзам тоскоол болбойт, алар дагы митинг өткөзсө болот, Туран биримдиги азыр түзүлгөн эмес. Бул мындай идея, чакырык. Бул жерде бир түрк тилдүү Туранга түрк тилдүү өлкөлөр гана кирет, элдер гана кирет. Түрк тилдүү элдердин биримдигин чогултам деп атат. Бирок ооба, биз түрк тилдүү элдер мусулман акыйкатында. Бирок мусулман бир түрк тилдүү элдер менен чектелип калбайт да. Биз тилине, өңүнө же улутуна карабай, биз мусулман болсо ал бир тууган деп билебиз. Ошол себептен ошо мен айтып аткан нерсе бул Туран менен чектелбейт болгону, дүйнө мусулмандардын ушундай бир ынтымагы, биримдиги керек да. Анан ошо мусулман өлкөлөрдүн арасынан бир кубаттуу мамлекет чыкса, анан ошонун айланасына бүт мамлекеттер, эми биз бир мамлекет болуп кетиши кандай эми, бирок ага жетпесе дагы ушундай бир уюм түзүлүп, анан ошо мамлекет айланасын ошол мусулман өлкөлөрүн түзүп, анан өзүнүн коргоосуна албаса,
бул жер жаңжал болгону болгон. Ошон үчүн бул токтобой турган маселе. Менин жеке пикирим. Рахмат, жакшы толук кандуу жооп бердиңиз. Баягы юридикада көп ыкмалар болот. Бир эле максатка ар кайсы жолдор менен жетип барса болот. Саясатта дагы ошондой да, бир максат, бирок көп ыкмалар болот. Анысы кандай, баягы дүйнө жүзүндө ошо Аль-Акса мечитине карата көп эле митингдер өткөрүлүп келатат. Ошол мамлекеттерден баягы тыянак чыгабы деп, же болбосо көп эле мусулмандар ынтымактуу деп атасыз, ошо ынтымактуу болуп митингдерди өткөзүп атабы дегиле, ошо жөнүндө мониторинг жүргүзсөңүз же бааңызды айта кетсеңиз. Элдер тарабынан, жөнөкөй жарандар тарабынан албетте бул нерсе жакшы колдоого алынып атат, бирок ошонун өлкөсү, мамлекети колдоого алынбайт да. Ошон үчүн бул жөн гана кыйкырык катары колубуздан келген учурда биз акырында ошон үчүн айтып атабыз да, колубуз Алла Таала мен колумдан келген ушул экен. Ушуну кылдым деп гана ушу менен чектелип атабыз. Бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан ачык айтылып муну коргоого алыш керек деп аткандар Турциядан башка мындай активдүү бир өлкөнү көрө элекпиз да. Ошон үчүн менин жеке баамда бул элдин кыйкырыгы албетте бул баягы өкмөткө үчүн элдин пикири менен эсептешсин деген максатта чыгып атабыз да. Биз айтканда, сен да мусулмансың го, элиң мусулман го, бир өз айтып койбойсуң деп. Кече дагы митингдин артында Садыр Нуркожоевич Жапаровго да кайрылуу болду да. Себеби анын алдында эле Түркиядан маалымат берилбедиби? Түркиянын президенти биздин президент менен ажообуз менен сүйлөшүп, ушул маселеде Түркиянын позициясын колдоп коюуну сураган да. Жакын арада Кыргыз мамлекетинин президенти Жапаровдун расмий визити күтүлүп атат Турцияга. Ошол визитте Турция сөзсүз бул маселени коет. Анан кече биздин чыгышыбыз максаты да ошол. Президент ошол жака барардан мурун элдин пикири менен да мындай угуп койсо деген. Ал жерде көптөр айтат, эми аз эле болуп калыптыр го, бул элдин пикири эмес депчи. Кайсы бир өлкөдө бир адам пикир билдирсе дагы ал элдин пикири да. Ал элдин катарыбыз да. Элдин саны, эл деген эмне, ким десе эл ошо мен, сен андан түзүлөт да. Ошон үчүн ушундай бир чакырык кылганыбызда себеби ушул, барса ушул маселеде дагы президент катары, Кыргыз мамлекетинин өлкөсүнүн президенти катары дагы ушундай бир элин угуп барып, ооба деп мындай колдоп койсо деген максатта айттык да. Чакырык жасадык. Жакшы. Баягы митинг өткөзүп жүргөн адам катары кайра эле ошол митингдерди дагы эле өткөзөсүзбү? Жакынкы учурда акыркы митингде чукул болуп калды деген маалыматты түшүнүктү алдык сизден. Ошол жеринде айтып берсеңиз. Биз эми муну бир чакырык жасадык. Кийинки чакырык ушул мамлекет, мусулман мамлекеттеринин иш аракеттерине карап, анан абалды талдоо жүргүзүп, ошого жарыш болот. Себеби биз чакырыгыбызды кылдык, бир аз болсо милдетибизден кутулдук. Эми ошол өлкөлөрдүн, өлкө башчыларынын кыймыл аракетинен көз каранды болот да. Мен ойлойм, эгер бул менен токтобосо, ушул убаны бере турган болсо, сөзсүз дагы бир чакырык болот. Чыгабыз. Себеби чыгып мусулмандык бир милдетибизди дагы бир айтып, себеби ошо митингге келгендерден көп мындай сунуш болду да. Биз кеч угуп калдык. Мына азыр жарым саат болду укканыма, 10 мүнөт болду укканыма. Мынакей келе калган ушу болду. Чын айтсам, меники да ошондой болду. Мен саат 1-де уктум. Баракчаңызга кирдим, окудум. Анан мына дегенче эле саат 4 болуп калыптыр. Ушинтип сурангандар көп болду. Ошол себептен муну ошол жерде биз бир балдар келип айтып калды. Жакында конференция, жабык залда конференция өтөт. Резолюция кабыл алабыз, чечимдерди кабыл алып, сунуштарды кабыл алып жолдойбуз дедим да. Мен ойлойм, экинчи этап ошол болсо жакшы болмок. Бул уже расмий документ болот, расмий кайрылуулар болот. Бирок ал жерге кимдер чакырылып атат, мен билем, уюштуруучулар билет. Бирок биз чакырылганбыз, биз дагы ушу сунушту айтабыз эгер барсак. Мен оюмча кийинки кадамыбыз ушул болот.
Жакшы. Мен өзүм мыйзамсыз соттолуп кеткен адамдардын баягы мыйзамсыз сот тарабынан же болбосо тергөө тарабынан кылынган митингтерге катышып көргөм, тажрыйбам. Акыркы ошо 2 мартта жана башка митингтерге катышкам. Анан сиз дагы ошо мыйзам 12-жылы кабыл алынган митинг тууралуу. Ошол мыйзамды окуп чыккан жаран катары айта кетсеңиз, кайсы жерлеринде толуктоого муктаж, кайсы жерлерин мындай түшүнүксүз боюнча ачыкталбай калган жерлери. Мен бир нерсе айтайын, ошол мыйзамда мен толук мындай тааныштыгым жок, чын эле ачык айтайын. Ону тиешелүү жерлерин карап чыкканбызда ал жерде кээ бир чектөөлөр кирип калган. Ошон үчүн ал мыйзамды колдонууну биз четке какканбыз. Мен уюштуруу учурунда ооба чектөөлөр кирип калган экен көп эле. Анан чогуу уставдар ошо алымдар айтып калды. Руслан, кайсыга неме кылабыз депчи. Анан мен айттым, конституцияны кабыл алалы. Биринчи кайрылуубуз ошо конституциядагы беренеге таянып кайрылуу жасалган. Биздин мондо укугубуз бар, ошол укугубузду колдонуп ушундай чыккан жатабыз деп. Эгер мыйзамга дегенде анда ал жерде алдын ала бере турган убактыбыз бар экен. Конституция менен мыйзам бир аз дал келишпей калган, каршы. Бул учурда конституциянын беренелери иштейт. Туура. Ошол себептен ал жерде алдын ала 3 күн мурун кабар бериш керек экен. Анан ушуга окшогон бир чектөөлөр бар да. Уруксат алыш керек экен деген сыяктуу. Анан ошон үчүн мыйзамды биз кароону жаап эле койгонбуз да. Бул талаш биз тарабынан эле эмес, бардык тарабынан болгон. Анан анын нормалары эч бир жерде колдонгон эмес. Ошон үчүн азыр жаңы кабыл алына турган мыйзамдар мына жогорку кеңештин карооуна 70ден ашык мыйзам келип атат. Ошонун арасында дагы ушу каралганда биз тиешелүү өзүбүздүн досторубузга айтып атабыз, ушу нормаларды эске алып койсоңор. Бул жерде өзүнчө ушу өткүзүү тартиби боюнча мыйзам кабыл алыштын кереги жок депчи. Мыйзам кабыл алыштын кереги жок. Бул ар бир жерде жергиликтүү кеңештин, ар бир аймактын өзүнүн жергиликтүү кеңеши бар да. Ошолор тарабынан эле токтомдор кабыл алынган жетиштүү болот. Ошон үчүн өзүнчө норма же бир өзүнчө бир мыйзамдарды кабыл алыш муктаждыгы да жок да. Конституциядагы берене бизге жетиштүү болот. Жакшы, рахмат. Жашоо ушундай кыска экен. Эфирибиз да соңуна чыгып калды. Сизге эркин микрофон. Көрүүчүлөрүбүзгө кайрыла кетсеңиз болот. Кандай каалоо тилектериңиз бар же жалпы эле кайрылсаңыз болот. Бир эле кайрылуубуз бар эми. Биздин кылып аткан иштен бир эле максатыбыз бар. Ушуну баардыгы билишсе, мусулмандын бир тууган экен деген түшүнүктү элдин жүрөгүнө салып, бул биздин чыгып атканыбыз ыйыктыгыбызды коргоп атканыбызды билдирип, андан сырткары бизде бир мындай жаман ой, жаман же бир пикир жок экенин эл билсе дейбиз. Жана Алла Таала ошо дүйнө жүзүндөгү мусулмандарга тынчтык берсин, зомбулук, запкы жеп аткандарга эркиндик берсин. Алла Таала ушулардын жашоонун да жеңилдетип, өзүнүн өлкөсүндө тынч уктоону аларга да насип кылган болсун. Рахмат, сиздер менен Руслан Бекназаров болду. Саясатчы, ишиңизге береке. Аллахым сизге дагы дем, күч, кубат берсин. Жакшы иштерди, жакшы баягы мусулмандарды коргой турган митингтерди өткөзүп жүрүңүз. Биз чакырыкка даярбыз. Сиздер менен Лира Орос болду. Укук программасы эмки дүйшөмбү күнүнө чейин саат 7-ге чейин сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракатух.